Ош облусу Кара Суу базары күнүгө миллиондогон акчалар. Акча бар жерде чырда бар. Чыр тараптардын соттошуусуна алып келет. Коомдук журналист берүүсүнүн алдыңкы жарым саатында Кара Суу базарындагы талаш тартыш тууралуу айтып беребиз. Кара Суу базары Кыргызстандагы ири базарлардын бири. Бул жерде бир эле соода кылуучу контейнер 40 000 АКШ долларын чапчыйт. Ал эми контейнердин ордуна ижара акы төлөнөт. Айына 7 же 8 000 сом. Базардын ордуп турган жердин ээси жылына соодагерлер менен бир жолу келишимди жаңыртып турат. Биз сөз кыла турган чырлуу жер Кара Суу базарындагы Туратали базарынын аймагында. Жалпы аянты 950 чарчы метр же 9,5 сотых. Бул жерде 40 контейнер жайгашкан. Жер 2012 жылга чейин Мурат Жээнбековго таандык болчу. 2012 жылы Жээнбеков Надыров Сагыныч аттуу мырзага өткөрүп берген. Бирок 2017 жылдын 16 февраль күнү Кара Суу райондук кадастр мамлекеттик мекемесинен Надыров Сагын Жээнбеков Мураттын тууганы болгон Азамат уулу Дамирбекке сатуу жана сатып алуу келишими менен саткан. Бирок 2022 жылдын 31 март күнү Акматова Рахат Жакыповдун аттуу айым Кара Суу райондук сотуна доо арыз менен кайрылат. Акматованын доо арыз менен кайрылуусунун себеби 2017 жылдын 16 февраль күнү Кара Суу райондук кадастр мамлекеттик мекемесинен Надыров Сагыныч Азамат уулу Дамирбекке саткан 9,5 сотых жерде мага айтпай менин макулдугум жок сатып жиберген деген жүйө болгон. Мындан улам Кара Суу районунун ошол кезде соту Сарыбаев Бакыт Абдылдаевич Бишкек шаарындагы Октябрь райондук сотуна ротация болоруна бир күн калганда 29 апрель күнү Акматованын арызын канааттандырып, Надыров менен Азамат уулунун ортосундагы сатуу жана сатып алуу келишимин жокко чыгарган. Биздин чыгармачылык топ бул материал боюнча Ош облусуна барып, бул соттук процесс, күмөндүү документтер, жобу жок суроолорго жооп табуу үчүн сапар алган. Кызыктын баары алдыда. Кара Суу районунун соту Сарыбаев Бакыттын чечиминде Акматованын нотариалдык жактан ырастамасы алынган эмес деп турат. Бул Кара Суу райондук кадастр мамлекеттик мекемеси каттаган сатуу жана сатып алуу келишимине Надыровдун жубайы Акматова катышкан эмес деген сөз. Андыктан келишим жараксыз деп табылган. Биз бул келишимди текшерип көрүү үчүн Кара Суу райондук кадастр мамлекеттик мекемесине барып, 2017 жылдын 16 февраль күнү катталган келишимди сурадык. Сагыныч, анын жубайы Акматова Рахат кошо келген. Надыров Сагыныч менен Азамат уулу Дамирбектин ортосунда 6 сааттык келишими түзүлгөн. Кабыл алууда сиз кайсыл документтердин баарын көтөрүп баргансыз? Ошол ичиндеги никелик күбөлүк жана дагы баягы макулдашуу боюнча арыз дагы кабыл алынды беле? 27 баракчымы? 27 баракка ошол макулдук арыз, сатуу боюнча макулдук арыз жолдошунун жубайын анан нике күбөлүгү кошо тиркелип копияланып. Копияланып. Эми кеп мындай, мамлекеттик каттоо, сатуу жана сатып алуу келишимин жүргүзүп жатканда сөзсүз түрдө төмөндөгү документтерди кабыл алат. Сатуу жана сатып алуу боюнча келишим, арыз, паспорттун көчүрмөсү, нике күбөлүктүн көчүрмөсү, жубайлардын сатуу боюнча макулдугу, жеке менчик боюнча мамлекеттик акт сыяктуу документтер тиркелет. Булардын бирөө эле жок болсо келишим болбойт. Сот Акматованын нотариалдык жактан ырастамасы алынган эмес деген чечим чыгаруусуна жубайлардын сатуу боюнча макулдуу деген документ Кара Суу райондук кадастр мамлекеттик мекемесинде жок болгону эң башкы себеп болгон. Ал кагаз 2017 жылдын 16 февраль күнү каттоо боюнча документтердин арасында тизмеде 27 баракта жайгашкан. Бирок азыркы тапта ал кумга сиңгендей жоголгон. Жоголгон дегеним кадастрдын электрондук АИС системасында жана архивдин документтерди сактоочу жайда да жок. Анын ордуна нике күбөлүктүн көчүрмөсүн тиркеп коюшкан. Тиркеп коюшкан деп чечкүндө айтып жатканымдын себеби 2017 жылдын 16 февраль күнү жазылган тизмени Кыз Сайкал Эргешова сол кол менен жазган. Описти ким жазды эле? Сиз өзүңүз жаздыңызбы? Описти ошол мезгилде жардамчы болуп иштеген. Кыз Сайкал деген Эргешова Кыз Сайкал жазган. Кыз Сайкал сиз э? Ошол описти сиз жаздыңызбы? Жазганда кайсыл документтер жазылды эле ошол? Ошол арыздардын ким эле баягы собственниктин ошонун арызы токтотулгандыгы тууралуу арыз, согласие жены, копия ЗАГСа, баштагы
сатуу жана сатып алуу келишими, жаңы сатып алуу келишими, сатып алган жарандын үй бүлөлүк абалы тууралуу арызы, паспорттун копиялары жазылган. Ал эми ошол жубайынын макулдугу боюнча дагы арыз болуп эмеспи? Сөз түрү тиркелип ошол бар беле? Ооба. Бар болсо. Жазылып, офисте турат го сканер болгон. Ошол офистеги анан ошол кол жазма сиздикиби? Өзүңүздөн бири сурап коеюн дейм. Мына меники. Ушулар сиздики, мол 27 деп турат. Согласно отчуждение. Отчуждение. Не, ошо копия. Ошо сиздин колуңуз. Сиз негизи өзү кайсы колуңуз жазасыз? Сол. Сол колуңуз жазасыз. Балким көрсөтүп бере аласызбы? Мен боюнча. Ал эми бул Ош облустук ички иштер башкы башкармалыгынын криминалистикалык кызматынын экспертизасы 27 баракта документ башка адамдын кол жазмасы деп тапкан. Албетте шек жаралбай койбойт. Электрондук ай системасына 2017 жылдын 16 февраль күнү жазылган аяк сандары 35-45 сандуу документ кандайдыр бир себептерден улам ачылбай жатканы шек жаратат. Макул, электрондук жактан ката кетти дейин десең, түп нуска болгон документ да жок. Биз бул суроолор менен кадастрдын жетекчилигине киргенде ал ордунда жок болуп чыкты. Бирок биз анын орун басарына жолуга алдык. Жетекчи алып чогулушка кеттиңер да комиссия. Мен урсапмын да. Каттоо боюнча сиз пояс орун басары. Мен атым темир болмойт. Мен Сейит боюнча базадан компьютерден текшерип көрдүк. Бул бар, тизмеде турат. Архивдик материалда тизмеде турат. Но базада бул эми ачылбайт. техниканын немесинен мүчүлүштүгүн билбейбиз аны. Мисалы 35-45 азыр ачсак ачылабы мисалы? Ачылбайт атты ошо. Азырда. Ачылбай аткан элге көрсөтүп койсок болобу? Ошо эң кызыгы ошол болот, ачылбай аткан кызык болот атты. Эмнени ачылбай атканы? Эми ол биздин базабыз бул элге көрсөтө турган неме эмес да, секретный да. Балдар. Ал жагын карашкан керек да. Вот. Мына маселе ушунда жатпайбы? Талаш тартыш, соттук процесс, сыз үчүн баардык ушул жерде жатпайбы? Мына жерде мына 2017 жылдын 16 февралында болгон документтердин баары жок ачылбайт мына. Жок, азыр бун элге көрсөтпөй эле койсун эми. Ачылбай аткан эмнечи? Бир сиздин сөзүңүз подтверждение кылыш керек. Мына ачылбай атпайбы. Любой кагазды басып, Любой кагаз. Именно ошол күндөгү, Ошол күндөгү. Мына жаңы болгондор ачылат булар. Мына 2017 жыл мына заявление о семейном положении дейт. Мына согласие отчуждение. Шулар баары ачылбай атпайбы. Бирок маңызы компьютерге түшкөн да. Бар киргизген, сүрөткө тарткан, сканерлеп кеткен. ошо бул жака сүрөткө тартып туруп эле ушу бул жак копиясын киргизип атпайсыздарбы программагачы? Бул жактагысы барбы жок дейм анда? Кагазы. Кагазы барбы анда? Кагазын архив материалдарды караш керек. Архив материалдарда ошол бети 27 канча 37 27 экен. Офисте жазылып турат экен. А так мына жагын бирөө алмаштырып койгонбу, кандай болгон, ушундай алмашып кеткен деп атат да. Бул жактан. Период өчкөн эмес, түшкөн неме болду да. А бирок неме бар, кагаз бар да жерде, туурабы? Кагаздар бар башкалар. Эми ошону алып койсо анан ол замышленный болуп атат. Ошондо кагазын алып коет жак. Кагазды алып коет. Кагазы жок силердин архивде, чынбы? Ошондой болуп калат. Базадан өчүп калып, ачпайт. Кагаз жок окшойт деген. Кагаздын ордуна башка кагаз туруп калган, о жерде ЗАГСтын немеси, любой эле турак. 5 жылдан кийин, аягы 5 жылдан билеби. Ошончо сделка болуп келгенден кийин налог төлөп алып. Анан аялы 5 жылдан азыр аягынан кеңешип бар жок, аялы менен кеңешип анан иш кылат го. Ооба, аял. Анын нотариустагы өткөзгөн адам да атылып кетет андай. Анын жок өткөзсө. Ошол кезде бул жакта бир айтишник иштеген дейт. Кайсы жакта? Ошол учурда бул жерде бир айтишник бар болчу дейт да, башкы. Мен ушул жерде Сиз жөнүңүз болуп атабы ошондо? Системный администратор. Системный администратор болуш дейт. Ошол кезде. Ошол кезде. Мындай жалпак тилмен айтканда айтишник. Айтишник, он талант айткан окшойт да булар. 2017 иштегенби? Айтишниктин да бир мындай тиешеси бар деген күнөөндөр бар экен, тияк жүзүндөчү. Күндүн Бизге арыздан кайрылган. Арыздан кайрылгандардын. Жок, кандай болгондо болду. Бизди сразу неме факты тергөөгө барып эмесин жазып бердик го. Как она есть, мен ошонун види бар экен эсте жакшы.
көрсөттүк. Болбосо эмне кылайлы? Биз техникада кылайлы. Жогоруда Кара Суу райондук кадастр мамлекеттик мекемесинин башчысынын орун басары чындап эле жубайлардын макулдугу боюнча документ электрондук жана түп нускасы жок экенин, аны кимдир бирөө алмаштырып койгонун ачык эле айтты. Буга кошумча 2017 жылдын 16 февраль күнү жазылган документтер АИС системасында ачпай жатканын айтат. Суроо: эгер АИС системасы 2017 жылы эле иштебей калса, акт түзүлүп, документтер архивден алынып, кайра көчүрмөдөн өтүүсү керек эле. Азыр андай система иштебей калды деген акт жок. Бул жагы дагы күмөн жаратат. Бул иш боюнча Кыргыз Республикасынын кадастр мамлекеттик мекемеси официалдуу жооп берген. Анда мындай болуусу мүмкүн эмес, талашка дагы турбайт деген так-таасын жазылып турат. Сот 2017 жылы болгон ишти 2022 жылы карап жатат. Аралык 5 жыл. Ал эми жарандык кодекс боюнча иштер 3 жылга чейинки аралыкта каралат. Эгер айыпталып жаткан тарап күнөөсүн мойнуна алса, сот 3 жылдык мөөнөткө карабай 5 жылдык мөөнөттү деле карай берет. Ал эми бул жердеги абал Надыров менен Азамат уулунун үстүнөн арыз жазылып жатат. Жоопкер Надыров менен доогер Акматова аял күйөө. Сөзсүз Надыров айыбын мойнуна алат. Ал эми Азамат уулу айыпты мойнуна алган эмес. Дегере Акматованын арыздануусу боюнча Азамат уулу билген дагы эмес. Муну Азамат уулу Дамирдин мыйзамдуу өкүлү билдирди. Акматова сотко доо арызын берер алдында Азамат уулу Дамирбекке жана Надыровго өзүнүн күйөөсүнө билдирүү жасаш керек эле, сотко берип атам деп. Бирок ал андай билдирүү биз алган эмеспиз. Сот андай билдирүү жок болуп, документтерди албаш керек эле, кабыл албаш керек эле. Бирок кабыл алып, сот өтүп кетиптир да. 2022 жылдын 15 апрель күнү соттун алдын ала угуу процесси болмок. Бирок Ош облусунун прокуратурасынын тергөөсүндө 15 апрель күнү эч кандай алдын ала угуу процесси болгон эмес. Буга далил катары сот Сарыбаевдин катчысы Жунусбай кызы Айсанем сотто отурум болбогондугун тастыктаган. Ал эми Арсланбек уулу Муктубек 29 апрель күнү 15 апрелде сотто отурумдун протоколунда Жунусбай кызы Айсанемдин кол тамгасы жок экенин көрүп, анын ордуна кол коюп койгонун билдирген. Бул боюнча прокуратура кылмыш ишин козгогон. Арсланбек уулу Муктубек Жунусбай кызы Айсанемди издеп, деги эле соттук процесс Кара Суу сотунда кандай өтөт деген таризде төрагага бардык. Бирок тыңгылыктуу жооп болбоду. Журналист катары деп атпайсыңбы? Журналист катары биздин дагы журналист өзүн Пресс катчыга чалыңыз, мен азыр мен өзүм чалыңыз. Мен мисалы чала албайм, билбейм аны. Обедке чейин кармадыңар, жарым саат убактын алдыңар мен. Чынбы? Обедке чейин мен сени кармаган жокмун. Жок, жарым саат убактын алдыңар, азыр келем, азыр кое тур сүйлөштүрөйүн, кое тур деп туруп. Ооба, айтты. Пресс катчыга баргыла. Пресс катчы жооп берсин. Пресс катчы менен мен сүйлөштүм. Пресс катчы макул, анда эч кандай немебиз жок, өздөрү менен сүйлөшүп алла деп өйдү. Ана сизге телефон бербедим, чынбы? Жарандарды кабыл алуу эртең саат 10:00 болот. Келгилесилер, бирок кабыл албайм деген жери жок. Жок, пресс катчыга мен өзүңүз уктуңуз, айттым. Жарандарды кабыл алуу менен интервью алгандан экөөнүн айырмасы барбы десем, ооба, айырмасы бар деди. Анан сиз кайсы боюнча дегенде мен жөн эле процесс кандай өтүшү боюнча сурайт элем десем, анда маселе жок, өзүм менен сүйлөшүп алла деп телефон бер деди, сизге бербедим мен. Правы? Жок, мага айттым. Эмнеге мынтип ойнотуп атасыңар? Мен 30 мүнөт убактымды алдыңар. Сизди ойноткон жокмун. Ойнотконуңар учурда 30 мүнөт убактымды алдыңар силер мен. Мен сизге айттым. Азыр обедке баратам деп кетип баратасың. Камырабай. Мындан сырткары 15 апрель күнү отурум болбогонун Надыров Сагыныч Акматова Рахатта тастыктаган. Ал эми соттук отурум 29 апрелде болгон. Бирок ага Азамат уулу Дамирбек тарап катышкан эмес. Себеби соттук кабарлоо жеткен эмес. Азамат уулунун аты жөнү Кара Суу райондук сотунун сотко чакырылган адамдарды каттоочу китепчесинде да жок. 15 апрелде да 29 апрелде да биз сотко чакырылган эмеспиз. Анын эсебине биз сотко барган деле эмеспиз, уккан деле эмеспиз, сот болуп атат деп. Биз Азамат уулу Дамирбек алмалды Россия Федерациясында эле. Биз мыйзамдуу өкүлү катары деле билдирүү алган эмеспиз. 22 апрель күнү мага белгилүү болду. Биздин жерибизге госрегистр кадастр мекемесинде арест коюлган экен. Аны да мен базарда элдерден угуп калдым. Кадастр мекемесине кайрылганда ошо доо арыз сотко түшкөн экен, ошонун эсебинен
арест койдук деп ошондой маалым болду да. Ал күнү эле сотко бардым мен. Биздин иш ошо Сарыбаев Бакытка бөлүнгөн экен деп ошонун жардамчысына жөнөтүштү канцеляриядан. Жардамчысы Нурболот деген бала менен сүйлөшкөндө сот отурумдар болгон эмес. Ошо алдын ала сот отуруш 12 майга белгиленип атат, бирок анысы да так эмес, жылып кетиши мүмкүн деп мага айтканда, сот каерде деген деп сураганда сот окууга кеткен, качан келет билбейбиз, но сот отурум боюнча силерге керектүү кагаздар барат почта аркылуу деп айткан. Ал кагаздар деле барган эмес бизге. 10 май күнү мен сотко кайрылганда колубузга чечим берген. 29 апрелде бир күн ротацияга чейин сот биздин немебизди уже чечип койгон экен, ишти карап. Биз жок, ошо сот 29 күнү сот өтүп калды деп ошондой болуп калды. Азамат уулу тарап таптакыр эле сотко чакырылган эмес. Чакыруу кагаздарын жакшылап карап көрсөк, каттоо бөлүгүндөгү цифралар замаскаланган, өзгөртүлгөн. Сот кагаздары минти өчүрүп, оңдоп койгудай 5-класстын баласынын дептери эмес да. Соттук кабарлоодо отурум саат 10:00 башталат деп турат. Ал эми соттук протоколдо 14:10дон 14:45 чейин болгон. Убакыттын созулушу боюнча протоколдо түшүндүрмө жазылган жок. Соттук кагаздарын карасаңыздар, мисалы, бул иште 2 документ бизге тиешеси жок эле документтер биздин мамлекеттик актыда, кадастр мекемесинин архивдик делода жок эле документтер эле тилкенип калган. Аны да аз болгонсуп сот деле түп нускасы менен салыштырдым деп мөөрүн коюп, колун коюп, ошо тура деп документ деп тилкеп салышкан. Каяктан ал документтерин алган биз түшүнбөй атабыз. Бул бизге эч тиешеси жок документтер, мисалы. Биз Надыров Сагыныч жана Акматова Рахатты издеп Кара Суу базарына бардык. Бул жерде бул Азамат уулу Дамир деген баланы мен биринчи эле ошол жерде көргөм, госрегистрдечи. Анын башында Мурат деген киши болгон. Ал Мурат деген киши менен биз Жээнбек Мурат деген. Ал киши биз менен чогуу иштеген. Ал киши менен биз чогуу иштешип жүргөнбүз. Анан ошол киши алдоо жолу менен клиент таап бере алам, сата кал деп, анан ошол өзүнүн бир тууган кайниси Азамат уулу Дамирди таап келиптир. Анан мен келинчегим менен кичине түшүнбөстөр болуп турат азыр деп чай ичип отуруп экөөбүз сүйлөшүп отуруп. Анан ал киши айтып калды, кел сата каланда деп, анан ошо Азамат уулу Дамир деген таап келип, анан мен айткам, кел 600 миң. Ошондой аялыңыз менен урушуп аткансыздар, жеби? Ооба, ошондо кичине биз тартышып сүйлөшпөй жүргөнбүз. Анан мен айткам, госрегистрге ал келбейт депчи. Десем, келбейт. Мен келинчегим согласия бербейт, келбейт десем, ал Мурат ака мен өзүм бүтүрүп алам бул жагыны, сен документтерди алып келип бер деген. Ошондо эле мыйзам иш-аракеттер болуп аткан билген экенсиз. Мен билгем. Мен билгем. Айтыңыз. Анан ошол өздөрү сүйлөшүп, кандай жол менен бүтүрүп алыптыр, мен келип госрегистрге кол коюп берип чыгып кеткем. Аялыңыз барган эмес? Барган эмес. Госрегистрдагы ошо Эрнист деген мырза муну кабыл алган экен да. Эрнист деген мырзанын жардамчысы бар экен, Эргешев. Ошол экөө кабыл алган экен. Анан алар айтып жатпайбы, аялы келген, ушуда 6 сааттык келишим болгон. Алар менен биз чогуу көзмө-көз отурганбыз. Анан мыйзам чегинде аялынын макулдугу жок, эгер нике бөлүк болсо, эч кандай алып сатуу келишими болушу мүмкүн эмес. Биздин деле башыбыз ой эмес да бул жерде деп атпайбы. Ал жерде эми госрегистрде иштеген нотариус эми өзүн акташ үчүн ошентип келген деп айтат да. Эгерде келген болсо госрегистрден тап бербей согласиясын. Тап бере албай коюшту. Мына бизге ал жөнүндө тергөө иштери да болгон. Ошол сиз сатып атканыңызды, сатып жибергениңизди жубайыңыз качан билди? Мына февраль айында билди. 2022 5 жыл аралыгында. 5 жылдан. Ооба, мен айткан эмес болчумун. 5 жыл кантип токтодуңуз? Үй бүлөдө аял күйөө сүйлөшөт. Жок, мен айткан эмес. Сотко берерде мүлктү сөзсүз түрдө баалатыш керекчи. Эксперттен, көз карасы эксперттен өткөрүп туруп баалатыш керек мүлктү. Анан мүлктү
арыз ези катары сиздин жубайыңыз балаттыш керек эле, бирок эмнегедир сиз балат отпайсызбы, ответчик болуп туруп. Эмнеге? Экспертиз дагы дайын болбойсузбу? Кызыкчылыктар кабылышы деген болуп жокпу? Жок, ал мен келинчегиме адвокаты менен суранган болчу, ошон үчүн мен неме алам да. Мен барып арыз жасап алмакчы. Арыз ээси Акматова Рахатка жолугуу мүмкүн болгон жок. Андыктан аны менен телефон аркылуу гана сүйлөшүүгө туура келди. Мен ушул жылдын 22-жылдын февраль айынын аягында, марттын баштарында, ушундай точно датасын билбейм, бирок ошол убакыт аралыгында билип калдым. Февралдын аягында билдиңиз, Баягы база сиз арыз жазардачы сөз түрдө ошо базарды, мүлктү балаттыңыз да, көз карандыңыз экспертке чынбы? Анан өзүңүз эмнеге балатпай жолдошуңузга балатпайсыз? Мен жолдошума айттым да, мен документ иштерин анча түшүнбөгөндүктөн мен жолдошума кайтара ошо мен макулдумсуз сатканым үчүн мага кайтара неметип бер деп мен кайрылатпайм да. Түшүнүктүү. Ошондо 5 жыл аралыгында базардын сатылып кеткендиги үчүн жөнүндө такыр билбеп турсуз да. Неден улам билип калдыңыз? Мен ошо балам быйыл 15ке чыкканына байланыштуу ошол балага дарина кылып өткөрсөк болот экен, мүлктөрдү деп билейин деп барып анан билип калдым да. Надыров аялына айтпай сатып жибергем. Аялым Бакыт Жээнбеков экөөбүз базар боюнча чырдашканда билип калыптыр деди. Бакыт Жээнбеков ким? 9,5 сотық жердин алгачкы ээси Мурат Жээнбековдун баласы. Азамат уулу Дамир экөө туугандык жайы бар. Бакыт мырзанын айтымында 9,5 сотық жерди талашуунун башы Надыров ар бир контейнерден 6,000-7,000 акш доллардан акча чогултканы себеп болгон. Надыров менен биздин жаңжалыбыз, чырыбыз. Надыров бизге иштеп неме жүргөндө элдерден ашыкча акчаны алуу жолу менен, коркутуу үркүтүү жолу менен өтө ири суммада акчаларын алган. Аны Бакыт менен биз сүйлөшкөнбүз, аны Азамат уулу менен сүйлөшкөнбүз. Булар в курсе деп ошолордун немесинен акча же бересиңер же сноска кетесиңер деген шылтоо менен элдерден мыйзамсыз акчаларды алган. Орточосу 6,000-7,000 доллардан алышкан. Общий жалпы суммасы где-то 200 миңге барышы мүмкүн. Ал боюнча отдельный угол кылмыш иштер ачылган. Алдамчылык 209-беренеси боюнча кылмыш иш кодекстен Надыров суракка чакырылып, тергөө иштери башталып, башталганда эле ошо бир күндүн ичинде эле ошо акчанын баардыгын элдер кайтарып беришкен. Ал боюнча далилдер бар, аудио да бар, элдердин арыздары да бар, укук коргоо органдары керектүү материалдар да толтурат. Бул мен түшүнүгүм боюнча Надыров менен аялы менен жубайы менен сүйлөшүп, ошол жолду тандашкан. Кадастр мекемесине бизден документти алмаштырышып, кийин сотко беришип, булар ачык эле айтып атат элдерге. Биз капа болуп калдык, уят болуп калдык, эми көрөт дегенде неме кылышып атат. Эми ошо соттор болуп атат, көрүп атабыз. Бакыт мырза Надыров 6,000-7,000 соодагерлерден акча чогулткан боюнча жана аны кайра кылмыш иши ачылганда өтө тездик менен соодагерлерге таратып берүү боюнча далили бар деди. Надыров сагын соодагерлерге чалып, акчаңарды алгыла деп жатканын угууга болот. Siz münketsiz, следовательға biz саған экөөбүз келишип алдык, bir жерден болобуз дейсиз дагы, мен доом жок деп косуп болду. Мынияктан экөөбүз келишип алайлы? Майли болуптур. Siz коркпой келе бериң. Мына Жо, мен корккон жокмун, мен неден коркойн? Мен эч корккон жокмун. Мен встреча болду. Жок, мен корккон жокмун. Мен өз эжемде сизге неме болсом, дагы эле аркага кайтасыз же? Жо, мен аркага кайтпадым аркага. Анан эмне кылып атасың? Келбейсиз деп турган. Башынан саттым, кредиттен андай дегениңизден болуптур деп мен кайтарып берип коюн атам, келин. Айрым соодагерлер Бакыт Жээнбековго чалып, акчабызды алдык, сага рахмат деп ыраазычылыгын билдирген. Анткени Надыров соодагерлерден мыйзамсыз акча чогулткан үчүн Бакыт Жээнбековду райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Бакыт? Апама чакыртпакчан берип коюп турган. Жат болобу? Берет бардым. Чоң рахмат сага, барамыз, дуа кылсаңыз бар. Кирип акчаны алдым. Алсам эне доом жок деп жазган экен. Адыл эке.
Şimdi köçür berdim, kegen notariuска бар, бул нерсеге кой бер dedi, барбадым, кетип калдым, жок деп. Бакыт мырзанын айткандары боюнча, Надыров Сагынычтан сураганыбызда мындай дейт. Ал балага биз ошо атасы тирүү маалында деле атасына мен биз иштеп жүргөнбүз базарда, атасы тирүү маалында делечи. Атасынын акчасын берип жүргөнбүз. Андан кийин атасы каза болгондон кийин 2019 каза болду? 19 каза болгон. 19дан кийин деле биз 2 жыл бул балага берип жүрдүк акчасынчы. Берип жүрдүк. Анан бир март айларында келди бул. Март айларында, февралдарда келди. Февралдарда келип, анан бул бала жеримди мага өткөрүп бергиле деди. Биз бул балага өткөрүп бердик. Өткөрүп берсек, бул бала 1 ай иштетип, анан 2 ай иштетти. 2 ай иштетип, мурдагы атасы тирүү маалында түзүлгөн договорлорду дагы бул сен неге түздүң договорду деп ошолдон жаңжалчты булчу. Эмнеге дегенде атасы бирок өзү иштетип аткан. Пулуну өзү иштетип, Азаматтан бери өткөрүп бергенсиңер. Өткөрүп бергенбиз, бирок базарды биз иштетип жүргөнбүз. Бирок акчасыны биз атасы тирүү малына атасына берип жүргөнбүз. Атасы өлгөндөн кийин да баласына берип жүргөнбүз. Ошол эле атасы барындагы доляны алып турган. Атасы бизге айткан 2030га чейин базарды иштете бергиле, мен аралашпаймын, мен атым эч жерде колдонулбасын, документте дагы башка жерде дагы колдонулбасын, только силер иштете бергиле деген. Атасы тирүү малында бул баланы мен даже көргөн деле эмесмин. Бул базардын ысык суунда ошо атасы биз менен чогуу жүргөн. Рызычууңар болду бул жерден. Анан рызычуу болду. Анан бул неправильно пользовали мои земля деп мен үстүмөн арыз жазды бул. Арыз жазып, мени ар жака тергөөчү аяка бияка чакырганда, анан үйдө мен келинчегим күнүгө кабатыр болуп, эмне болуп атат деп сурай баштады. Анан мен ушинтип базарда ушинтип сатып берген элем, сага айтпай. Эми баласы келип алып, мен ушинтип арыз жазып атат, мени каматам деп десем, анан мен келинчегим сен неге мага айтпай сатып бердиң эле? Менин согласиям жок болчу, эмнеге деп анан мен ошондон ушундай болуп чыкты. Келинчегиңиз өзүңүз деле октуңуз, мен балдарымды дарстен кыласа болот деген деп сөзүңөр айтып болуп. Жок, не, ал биринчи антан барганбыз да. Кийин арыз жазганда ошончо жазганбыз да ошон үчүн. Чүнүктүү, ошондо билген экен да, чындыгында. Бирок келинчегиңиз азыр эле өзүңүз уктуңуз го. Мен андай деле билбейм, бирок балама дарстен кылып өткөрсөк болобу экен билейин деп барганымды өзү. Ошондой болуп чыккан. Ызычуу ошондон чыкты да. Ошондо атасы каза болгондон кийин деле өзүң иштет деп кетсиңер чынбы? Келди иштетем деп. Биз бердик. Биз берсек, анан атасы тирүү малында болгон иштеди да көйлөдү да булчу. Бул биринчи райондук сот канча убакыттын ичинде чечип берди? 1 айдын ичинде чечип берген. 1 айдын ичинде чечип берди. Ооба. Азыркы сот барбы ошол? Соттун чечимиби? Жок, ошол сот өзү барбы? Сот бар. Бул жакта иштейт. Бишкекте иштейт. Бишкек которулуп кетти. Ротацияга кетти да алар. Тактык үчүн биз 9,5 соток жерде турган контейнерлердин ээлерине барып, жер кимдики деген суроону узаттык. Анеңиз Бактар сиз канча жылдан бери тааныйсыңар? Бактын атасын 20 жылдан бери тааныйбыз. Ушул базар ошонуку го? Ошонуку болгон, ооба. Бакт аке келди, бул менин жерим деп кызыл китебин көрсөтүп, ушу мага караштуу деп Бакт акеге төлөп баштадык да. Эми азыр соттошуп атат. Андан кийин Бакт деген бир аке келип, качан көрсөттү? 1 жылдан айтып калды ошойт. 1 жылдан өтүп калды ушеге, бул госаксын көрсөтүп бизге бул жер эми бизге караштуу. Биз менен иштешесиңер дегенден макул деп ошо Бакт аке менен иштеп жүргөнбүз. Документалный кимдик экенин билесиңерби азыр? Бизге ачык эми Бакт аке алып келген, мына меники деп көрсөткөн. Жок, ага чейин билген эмеспиз. Надыров дегенди тааныйсызбы? Надыров Сагын, ал бул жерде базарком болуп иштейт. Азыр деле иштейби? Азыр деле иштейт базарком. Мына бул базардын эмеси ошо Надыров Сагынга жазылган өзү. Пайдеч ата хазайын Кенжеже. Надыров Сагын тоосу базар. Жогорудагы биз көрсөткөн Кара Суу районундагы сот процессинде калпыштыктар боюнча Ош облустук прокуратурасы кылмыш ишин козгогон. Бул боюнча 2023 жылдын 11 январындагы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жыйынында башкы прокуратурадагы башкармалыктын башчысы Азизбек Шүкүрбеков депутаттарга жооп берип жатып билдирди. Соттор тарабынан мыйзамсыз, негизсиз чечим кабыл алгандыктан биз 3 сунуш келтиргенбиз дисциплинарный комиссияда. Азыр каралып атат. Ошол дисциплинарный комиссия жана соттун кеңеши бизге уруксат берсе, анан жоопко тартабыз.
Ушул эле жыйында жогорку соттун төрагасы эгерде сот атайлап кара санатайлык кылса, мыйзамдуу чара колдонулушу керек деп белгиледи. Муну бир жагын эске алып коюңуздар да, умысыл деген бар, жана кара санатайлык ой деген бар да. Эгерде кара санатайлык ой менен атайлап мыйзамды бузуп аткан болсо, анда кылмыш жазасы жоопкерчиликке тартыш керек. Бул прокурорлор отурат да бердечи. Жогоруда соттук процессте кандай калпсыздыктар болгонун Азамат уулунун мыйзамдуу өкүлү бизге билдирди. Райондук сот Бакыт Сарыбаев чыгарган чечим боюнча Азамат уулу Дамирбек тарап Ош облустук сотуна Ош облустунун прокуратурасынын кылмыш ишин токтоомунун негизинде даттануу келтиришкен. Анткени менен Ош облустук сотунда да жогоруда биз тизмекте өткөн сот процессинин бузулушу көңүл сыртында калып, 6 күнүн ичинде иш каралып, 1 саат чечим чыккан. Чечимди Абдымомунова Жамия чыгарган. Албетте, эч бир жаран соттун чечимине баа бере албайт. Бирок сот процессинде калпсыздыктарды айтууга акысы бар эмеспи? Азыркы тапта жогоруда иш жогорку сотто каралып жатат. Себеби Азамат уулу Дамирбек тарап райондук облустук соттордун чечимине даттануу келтирип кайрылышкан.